Бүгүн эмоционалдык жактан жетилүүнүн, чоң оюунун алгачкы кадамы катары мага жардам берген биринчи ыкма ар кимден каада күтпөй калгандан бери ар кимге таарынбай калдым. Бул нерселер үчүн эмнелер жасадым, ошол нерселерди айтып берем. Буга чейинки видеомду эгер көргөн болсоңор түшүнөт болушуңар керек. Мени баары үйдөн кичинекей кезимде таарынчаксың десе, бат эле таарынгандан кийин 5-10 мүнөттөн кийин жазылып кетесиң, ак көңүлсүң десе, бул менин табигатым турбайбы, таарынчак болгон норма турбайбы деген сыяктуу түшүнүгүм бар болчу. Ал көрсө ал нерсе жан дүйнөңдү талкалай турган, үстүңө дайыма өмүр бою ташый турган бир чоң бир жүк экен. Ал эмоционалдык жактан жетилгендик, сен чоң ойгондук, чоң адамсың, жашооңо жоопкерчилик алганды билген деген нерсени такыр түшүндүрүп экен көрсөм. Анан ойлонуп отуруп, мен эмнеге таарынып атам, мен кайсы окуяларга таарынып турмун, ким мага эмне десе таарынып турмун деп ушул нерселерди түшүнгөндөн кийин таарынган окуяларымдын баарын, эми таарынган нерсени силер деле эсиңерде болот болуш керек. Ким качан эмне деп айтканын, канчанчы жылы кайсы убакта айтканын, кайсы убакта жасап салганын билебиз да, эстеп жүрөсүң. Анан ошондой нерсени түшүнгөндөн кийин анализ жасайынчы деген чечимге келгенден кийин ошол таарынычтарым бар деп кадимкидей мээңе жаңырып баштайт экен. Анан анализдеп ар бирин иргеп мындай группалаштырыпчы, мындай макул, мисалы 20 таарынычым бар болсо, ошонун ичинен канчанчысы каяка, кайсы группага кирет деген сыяктуу бир аз анализ жасап көрсөм, таарынычтарымдын көбү ар кимден күткөн каадалардын негизи экен да. Каада дегеним мени Кыргызстанга баратсам тосуп алып койбойбу, үйүнө чакырып чай берип койбойбу, эмне үчүн мен ушул аракеттерди жасасам мынтип койбойт, анан мага рахмат айтып койбойбу, анан эң жөнөкөй мисалы Инстаграмда пост бөлүшсөм ошол нерсеге лайк басып койбойбу, анан бөлүшүп койбойбу, андан сырткары дагы жаш жетишкендиктерим болуп атса, жашоомдо бир нерсем болуп атса, же туулган күнүм болсо эң жөнөкөй куттуктап койбойбу, жөн эле кат жазып койбой, мисалы чалып койбойбу деген сыяктуу таарынычтарымдын көбү мен бирөөлөрдөн бир нерселерди күтүп алган мындай каадалардын негизи экен да. Түздөн түз келе калып мага жасаган айткан сөздөрүнөн сырткары таарынычтарымдын эң көп, эң чоң группага бөлө турган тизмеси ушул ар кимден күткөн каадалар экен да. Анан биз каада деген сөздү кайдан келип чыкканын, бул эмнени түшүндүрөт, эмне үчүн бул нерсени каада деген группага бөлүп атам деген ойду бир аз аркасын тереңдеп казып көрсөм, биз деле каада салт деп айтабыз го. Мисалы жөн эле салт деп койсок деле болот да. Жок, каада салт. Биздин азыр кыргыздардын каада салт десе мындай аябай терс көрүнүш алып келип атпайбы? Себеби мурда биз билип жүргөн каада салттар азыркы биздин жашообузга көп туура келбей атат да. Анан ошонун оюнда анан бир аз тереңдеп карап көрсөм, эгер салт эле боло турган болсо дагы биздин жашообузга туура келмек окшойт. Анан бирок ошонун аркасында ошо салт менен келген каада аябай көп болуп атат да. Мисалы чай койгондан кийин акырын 2 колдоп суун, анан эңкейип суун, анан жүгүнгөндө дагы жөн жүгүнбөй жакшылап жүгүн деп бизде келиндер мисалы күндө эртең менен турганда кайнене кайнатабызга, кайнага кайнежелерибизге жүгүнөбүз да. Анан ошондо көлдө мисалы жүгүнүп атсаң дагы кээде аябай эңкейип жүгүнүп экен, анан орторок жүгүнүп экен деп келиндерди жаңы келгенден кийин кадимкидей сынап жүргөндөрүн угуп атам да. Мына ушул нерселердин баары жөнөкөй эле жүгүнүү деген салттын аркасында адамдардын өзүнүн напсисине жараша жасап алган каадалары да. Мисалы эң жөнөкөй эле чыны менен чайды сунуу дегенге мисалы 1 колдоп сунганга жарабайт, 2 колдоп сунушуң керек, ийилип сунушуң керек деген сыяктуу аркасынан ар бир салтыбыздын аркасынан келген каадалары дагы бар экен да. Мисалы чайды эмне үчүн кыргыздар 2 колдоп сунганды салт катары билишкен десе, мисалы илгери мисалы кыргыздарда чай ичет деген деле нерсе жок болуш керек. Чай жакын араларда эле келди да, балким Ош тарапта, Ош аябай эски байыркы шаар болгондуктан, кылымдар бою, миңдеген жылдар бою жашаган калк болгондуктан, анан үстүнө Ош тарапта мисалы биринчи рек өнүкпөдү беле, сода деген нерселердин баары ошол тарапта болуп, балким ал чай ичүү аз эми, мисалы көк чай ичүү аз эми мисалы биздин нарын көл тараптардан биринчи жетилиши мүмкүн.
Бирок мисалы көлдө мисалы илгери ойлойм да, көчүп конуп жүрсө кымыз ичсе болчу, иччү болсо керек деп, анан чоң мындай идиштерге куюп алып кымыз ичсе керек да. Анан аны бир колдоп сунган, ансыз деле ыңгайсыз, эки колдоп акырын төгүп албайын деп, тегереңде майда балдар отурса анын башына түшүп кетпесин деп, мындай ыңгайлаштырып эки колдоп сунса керек да. Анан ар бир каада салт деген нерсени дагы мындай ар бир үрп адат деп коебузбу негизи. Ошол нерсе да жашоого тиешелүү, ошол биздин ар бир күнүмдүк аракеттерибизге тиешелүү, мындай практикалык жактан түшүнүлүп, мындай калыптанып, ушул ылайыктуу экен деп калган адаттар да анан ошол эле нерсени, ошол эле адатты, эки колдоп сунуу адатты анан азыркы биздин жашообузда мисалы келиндерге чай куюп атса талтактап эки кол менен экөөнү сунат экен депчи. Мисалы, демек сен жөнөкөй эле чай куюу нерсесинин аркасынан да каада күтүп атпайсыңбы? Биздин ошол жалаң таарынууларыбыздын эң негизги себеби өзгөчө биздин коомдо ошо элдерден күткөн каадаларыбыз экен да. Мисалы, эң жөнөкөй балдар үйлөнүп атканда кудалар менен болгон, мындай кийит алып келбей койду, мындай кийит алып келди, анан кызга септи мындай берип коюптур, сенин кайненең муну берсе болмокта, анан биз кудаларга мындай мамиле жасаганбыз, бизди кайра чакырып минтип койбойбу? Учаны деген тарткатканда, мисалы, уча тартат го кудаларга. Анан кудаларга уча тартып атканда учага мени киргизбей койду, чыгарбай койду деп болбосо, учага киргенде деле мындай кичинекей бир тилим эт жейсиң, ал эмнеси? Ал сен жашооңду аны жесең жебесең деле мындай жашооңду өзгөрө турган эч нерсе жок да. Балким сени 1-2 саатка тойгузушу мүмкүн, бирок андан ары жашооңо кошо турган баалуулугу жок. Бирок анын аркасында биздин өзүбүздүн напсибизге жараша куруп алган жанагындай каадаларыбыз болгон үчүн жалаң таарынуунун себептери ушул болуп атат да. Эң жөнөкөй, мисалы, конокко барганда ордунан туруп мага орун бербей койду, анан төргөт дебей койду, чакырганда тиги конокту биринчи чакырыптыр да мага кайра экинчи чакырып атат. Биздин таарынычтарыбыздын баарын азыр эгер ушул видеону көрүп аткан болсоңуз, тегереңиздегилерди анализдеп, таарынычтарыңыздын көбүн мындай фильтрлеп группаларга салыштырып көрсөңүз, көпчүлүгү жалаң биздин ушундай каададан келген, каада салттын үстүнөн биздин жасап алган каадаларыбыздан келген таарынычтар да. Мисалы, ага келиндерден, кайымдардан аябай көп каттар келет. Кайненем менин теге төркүнүмдү сыйлап айтат, урматтап айтат, дайыма мындай сөздөрдү айтат, сен ата энең мындай деди, тигиндей деди деп. Жана бирок сиз ал үй бүлөгө, мисалы, турмушка чыгып аткандан кийин, ал үй бүлө албетте ата энеңди, сиз ата энең тууралуу жаман сөздөрдү айтып атканы албетте жаман деңизчи. Бирок ошол үй бүлөгө сиз жолдошуңузга гана, ошо менен жолдошуңуз менен гана жашоо курайын деп бардыңыз да, анан андын аркасындагы каадаларды сизге мисалы маани бербей эле коюшуңар керек да. Мисалы, ошол нерселерге такыр фокус болбошуңар керек. Кайненеңиз келип алып, мисалы, сага септи мынтпей коюптур, тигинтпей коюптур деген сыяктуу, ата энеңди мисалы сага 2 жолу чай бергенбиз, бизди бирде жолу келип кайра чай берип чакырып койгон жок деген сыяктуу каадага тиешелүү нерселердин баарын келип айтып атышса, бул нерселерге такыр көңүл бурбай эле коюшуңар керек да. Бул чындап сиздин тарабыңызга айтылган жаман сөздөр, сыйлоолор эмес, ал ошол сизге айтып көңүлүңүздү оорутуп жаткан адамдын мээсинде үйүп алган күткөн каадалары да. Эгер ушул видеону көрсөңүз, сизге тапшырма, таарынычтарыңыздын баарын тизмелеңиз. Тизмелебейин десеңиз деле акылыңыз баарын эстеп турат. Могул ким, могул адам момундай аракеттер жасаган, монткен депчи. Анан ошолордун баарын ичинен группалаштырып, кайсы таарынычтарым менин каадалардан келип жатат, эмне үчүн мен бул адамдардан ушул нерсени күтүп жатам, эмне кереги бар мага, жашоомго кошо турган баалуулугу эмне депчи. Бирок чын-чынына келгенде ушул нерселерди түшүнгөндөн кийин эч кимден эч кандай каада күтпөй каласыз. Ишенесизби, мен түшүнгөндөн кийин ушул нерсени Кыргызстанга ушунчалык жеңил барып келем. Биз жай сайын Кыргызстанга эс алганы барганыбызда толгон токой таарынычтарды жонума илип алып келчүмүн да. Антип койбойбу, минтип койбойбу деген сыяктуучу. Азыр эч кимден эч нерсе күтпөй барганыбыз үчүн мени чакырып атабы, чай берип атабы, учурашкан чалып атабы, чалбай элеби, чын эле мындай ишим жок да. Себеби менин максатым ал жерге бардым, үй бүлөмдү, туугандарымды көргөнү бардым, учурашканы бардым. Менин ар бир өткөргөн маңыздуу мүнөтүм маанилүү. Себеби мен убактымды коротуп, ушу Канададан бери очойгон акча коротуп, билет сатып алып, анан бардым. Менин энергиямды, кубатымды, убактымды
ошондой керексиз каадаларга коротпошум керек деген нерсени түшүндүм да. Балким буга кошумча суроолоруңуз болсо жазып коюңуз. Мүмкүн болушунча түшүндүргөнгө аракет кылдым. Анан бул туурасында өзүнчө пост кылып Инстаграмга да жазып бөлүшөм. Андан кийин анын аркасынан силерден дагы кошумча каттар келгенде алардын баарын анализдеп, чогултуп дагы кандай жыйынтыкка келдим. Окурмандар, силер бул каада сөзүн, каададан күткөн келген таарынычтарыбызды кайсы деңгээлге алып чыктыңар? Дагы кандайраак ой жүгүртсөк, дагы кандайраак ыкмага колдонсок, ушу көкүрөгүбүздөгү жанагы таарынычтардан арылабыз деген жыйынтыкты жазам. Эгер ушул нерсени жашооңуздагы баардык каадаларга тиешелүү таарынычтарды түшүнгөнгө аракет кылсаңыз, ишенесиңер, көкүрөгүңөрдө эч нерсе калбай калат. Көкүрөгүңөрдө баягы таарынычтын бири жок, кадимкидей өзүңөр жаңырып калганыңарды сезесиңер. Анан ушул сезимди жашооңордо баарыңарга каалайм. Кызыктуу болду деген үмүттөмүн. Суроолоруңар болсо сөзсүз комментарийде жазып койгула, биз баарыбыз окуйбуз. Чоң рахмат.